Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 10 ноябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Эрдоган окуусун ийгиликтүү аяктаган кыргызстандык милиционерди сыйлады. Туркиянын полиция академиясынын базасындагы полициянын жетекчилерин даярдоо борборун ийгиликтүү аяктаган кыргызстандык Адилет Акынали уулу резиденцияда сыйланды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, милициянын лейтенанты академиянын коопсуздук стратегиялары жана башкаруу бөлүмүндө билим алып, жетекчилерди баштапкы окутуу жана даярдоо курсунан окуган. Кыргызстандык милиционер үлгүлүү жүрүм туруму, окуудагы жетишкендиктери жана эл аралык аренада жөндөмүн жогорку деңгээлде көрсөткөндүгү үчүн Анкара шаарындагы президенттик резиденцияда Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоганын колунан диплом менен сертификат алды деп айтылат маалыматта. ИИМ кызматкерин Туркиянын полиция академиясынын башчысы Чолак Йылмаз да сыйлаган. Адилет Акынали уулу 23 жашта, Баткен облусунун Баткен районунда туулган. Буга чейин Баткен райондук иштер башкармалыгында балдар менен иштөө боюнча инспектор болуп иштеп келген. Төкмө Акын Болотназаров 1 айга камакта калтырылды. 9 ноябрда Москва райондук сотунда аттуу шектелип кармалган Төкмө Акын Болотназаровдун бөгөт чарасы каралып, камакта калтырылды. Журналист Болот Темиров жазган маалыматка караганда, Акын 9 декабрга чейин СИЗО 1де камакта болот. Буга чейин милициядан Төкмө Акындын аттуу шектелип кармалганын маалымдашкан. Болотназаровдун эжеси инисинин иш-чарага чакырылганын билдирди. Массалык камоо: Улукбек Маматаев менен Айсия Сасыкбаева камакта калтырылды. Бүгүн 10 ноябрда Бишкек шаардык соту жаранды активист Улукбек Маматаев менен экс-депутат Айсия Сасыкбаеванын баш коргоо чарасына карата жактоочунун арызын карады. Жактоочу камоо мыйзамсыз жана негизсиз экенин белгиледи. Анын айтымында, милиция кызматкерлери айыпталуучунун укуктарын бузушкан. Мамлекеттик айыптоочу кармалган адамды камакта калтырууну суранды. Кеңешме бөлмөсүнөн чыгып, судья чечимди окуду. Ага ылайык 1 май райондук сотунун чечими күчүндө калтырылды. Республикалык айтышта баш байгени Кубат Тукешев алды. Кыргыз СССРдин эмгек сиңирген артисти Төкмө Акын, оончу, комузчу, кылгыякчы Токтосун Тыныбековдун 95 жылдыгына карата айтыш 2022 республикалык Төкмө Акындар айтышы жыйынтыкталды. Айтышта сүрөп, кеңири коомчулук менен бирге мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Түмөнбай Колдошов катышты. 2 күнгө созулган айтыштын баш байгесин Акын Кубат Тукешев багындырса, 1-чи орунду Баян Акматов, 2-чи орунду Асылбек Маратов, 3-чү орунду Сапарбек Зулпуев ээледи. Калган катышкан Төкмө Акындарга кызыктыруучу акчалай сыйлыктар берилип, ошондой эле бардык акындарга жана калыстар тобунун мүчөлөрүнө Токтосун Тыныбеков атындагы төш белги тапшырылды. Аталган айтыш Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтүп, ал маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Кыргыз улуттук манас театры, Республикалык айтыш коомдук фонду, Токтосун Тыныбеков атындагы коомдук фондунун уюштуруусунда өтүп, президенттин улуттук нарк жөнүндө жарлыгынын алкагында ишке ашты. Акылбек Жапаров камалып, Камчыбек Ташиев өкмөттү жетектейби? Ак үйгө күйдөгү билермандардын бизге жеткен маалыматтарына караганда, жакында өкмөт башчы Акылбек Жапаров камалышы мүмкүн. Теңиз бөлтүрүккө козголгон кылмыш иши, сыры, кумтөр чуулганы жана казынадагы каржылык чатактар боюнча баары ачыкталабы? Биз сыпайы билдирип жаткан маселелер чоң талкууга алынары, аяга Акылбек Жапаровдун суракка алынуусу, ага карата көрсөтмөлөр берилери болжолдонууда. Ошондо аны камакка алуу аракети ишке ашса, ордуна ким келет? Өздүк булактарыбыз ынандыргандай, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин премьер-министр болушу айтылууда. Өлкөдөгү экинчи адамдын болуусуна каарманыбыз макул болобу же баш тартабы, ар кандай мүнөздө сыпатталууда. Албетте, тар чөйрөдө деп жазган Арба Кейжи сайты. Караколдо бычакталып өлтүрүлгөн келин жубайлардын ортосунда 3 баласы бар. Караколдо бычакталып өлтүрүлгөн келин менен учурда ооруканада оор абалда жаткан жолдошунун ортосунда 3 баласы бар. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине Ысык Көл облустук иштер башкармалыгынан тастыкташты. Ал арада редакцияга окуянын күбөлөрү жазып, окуя Соода борбордогу оюн-зоо каянчасында ойноп жүргөн балдарын көзүнчө болгонун, келин менен анын жолдошу жалгыз жолукпаганын, алардын жанында туугандар болгонун билдиришти. Бул маалыматтарды тергөөнүн купуялуулугу деп милициядан ырастап беришкен жок. Кечээ 9 ноябрь күнү 17-19 чамасында милицияга Каракол шаарында жайгашкан Кумтөр Соода борборунда эркек киши аял кишини бычактап салгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Алгачкы маалымат боюнча 1987 жылы туулган киши 1992 жылы төрөлгөн келинчеги менен Соода борборунда ажырашып жүргөндүктөн өз ара сүйлөшүү үчүн кездешкен. Сүйлөшүү учурунда ортосунда өз ара келишпестик чыгып,
Анын кесепетинде күйөөсү келинчегин жана өзүн бычак менен сайып жиберген. Кесепетинен келин алган жаракатынан окуя болгон жерден каза болгон, күйөөсү алган жаракаты менен ооруканага жеткирилди. Учурда териштирүү иштери уланууда деп айтылат маалыматта. Саламатсыздарбы? ИФК жөнүндө балам менен келинмен уктум. Мама ислам жолунда берген кооператив экен, жакшы экен, элдердин уктук, барып көрүңүз деп, ошо бала менен келдим, жөнөтүштү. %50 төккөм, 2 айда деген, бирок 2 айга жетпеди. 1 ай 20 күндө эле болот окшойт. Звонить этип, сүйүнчүлөп, балдар кечеке машине карай бериңиз деди. Ислам кооперативине абдан разымын, рахмат. Ушу 2 айда унага жеттик. Баарыңыздарга рахмат. Элдерге, силерге да айтамын, келиңиздер, жазылыңыздар, алыңыздар. Чын, калп эмес. Рахмат чоң. Силер баары кыргыз эли эч качан жер карабайт. Садыр Жапаров жаштарды куттуктады. Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн 10 ноябрда өлкө жаштарын жаштар күнү менен куттуктаганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Ал дүйнө ар тараптан өнүгүп жаткан маалда Кыргызстандын жаштары да улуттук кызыкчылыкты алдыга коюп, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн бир максатты көздөп ар тараптуу далалат кылып жатканын белгилеген. Жаштар биздин негизги таянычыбыз, бөксөргүс байлыгыбыз. Баткен окуяларында жаштын мекенчегине арнап берген антына бекем туруп, өлкөбүздүн эгемендиги үчүн өмүрүн аябаган жоокерлерибиздин эрдиктери эч качан унутулбайт. Деги эле өлкө башына кандай кыйынчылык түшпөсүн ата мекендин жеңилин жерден оорун колдон алган жаштарыбыз четтен чыгат. Дүйнөнү каптаган коронавирус апаатында, Баткендеги куралдуу кагылыштарда, социалдык курч көйгөйлөрдү чечүүдө жана өлкөнүн башына түшкөн мүшкүл иштерде жаштарыбыз кыргыз элине арка бел болуп беришти. Мындай жаштары бар кыргыз эли эч качан башын жерге салбайт деген Жапаров. Ал өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошууга кол сунган жигердүү жаштарды мамлекет ар дайым кучак жайып тосуп аларын белгилеген. Жаштар күнү уюштурулгандан тартып 20 жылдын ичинде өлкөдө жаш кыргызстандыктарды өнүктүрүү боюнча программалар, стратегиялар кабыл алынып ишке ашырылууда. Ушул тапта мамлекет жаштар саясатын жактап, эң алды менен билим берүүнүн сапатын жогорулатууга өзгөчө көңүл бурууда. Кыргызстанда жаштар элдин үмүтү менен ишеничине айланды. Спорт, маданият, билим, илим жаатында мекенибиздин желегин желбиретип, дүйнө жүзүнө тааныткан улан кыздарыбыз арбын. Ошо менен бирге жаш муундун өкүлдөрү ар түрдүү долбоорлорго катышып, ийгиликтерди жаратып, учурдун бардык чакырыктарына жооп берип жаткандыгын белгилөө өзгөчө жагымдуу. Мындай жаштардын андан арыда өнүгүүсүнө шарт түзүп берүү мамлекеттин бирден бир милдети деп жазылат президенттин куттуктоосунда.